23 жаштагы Гүлзина Талай кызы 1,5 жылдан бери гемодиализге көз каранды. Бөйрөктүн оор дартына чалдыгып, ар жумада 3 рет гемодиализ алууга мажбур. Эми өкмөт гемодиализди акысыз бергенге кубанат. Ошо 3 ай 5500дөн төлөдүк. Кийин 550ге өттү. Мына 29 августта ошо чоңдор сүйлөшүптүр. Чоң рахмат. Ошо бекер болуп калды. Рекармон деген укол бар. Ошо уколду рахмат 1000 сомдон алчу элек 800 миңден. Аны да бекер кылып койду. Ошого чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кубанычтабыз, чоң жардам кылды бизге. Өлкө аймагында 20 сентябрдан тарта бөйрөктүн оор дартынан жабыркаган бейтаптарга акысыз дарылоо жүргүзүлүп жатат. Өкмөттүн мындай камкордугуна өмүрү гемодиализ дарысына көз каранды болуп калган жарандар терең ыраазы болууда. 8 ай болду. Гемодиализ алгам. Азыр 29 августтан бери бекер болуп калды. Эми акча төлөбөй жакшы болуп калдык. Өкмөткө баарына деп рахмат. Бүгүн биринчи күнү акысыз акча төлөбөстөн алып атам. Өкмөткө рахмат. Бизге жардам бергениге. Ушул тапта Ош шаары жана Ош облусунда гемодиализге муктаждарга экинчи борбордогу 4 жеке клиникада алууга шарттар түзүлдү. Дарыгерлердин айтымында буга чейин жеңилдетилген гемодиализ алууда. Жеке клиникаларга бейтапка көрсөтүлгөн кызмат ийне системага 550 сом төлөнсө, эми мунун баары бейтаптарга акысыз берилет. Бардыгы бесплатно алып атат, бирок эми азыр бизге каражатты фомус берип атат. Биз канча процедура жасасак, сеанс жасасак, ошончо акча бизге которуп берет. Анан эми мурун деле бар эле, азыр деле болуп атат. Мисалы үчүн ошо фомуска документтери даярдалып болгучакты, анан вводный больнойлор деп коет. Ошо вводный больнойлор бизге келип, акчасын төлөп, пока документтери өткүзөктү, убактылуу болуп. 1 2 3 сеанс акчасын төлөп алат да, автоматически немеге фомуска өтүп кетет. Мамлекеттин акысыз камкордугун милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ишке ашырууда. Ошто 200 бейтапка 100 миллион сом бөлдү. Буга чейин 550 сомду бир айда мисалы үчүн 12-13 сеанс ала турган болсо, ошонун бардыгын өздөрү ар бир келгенде 550 сом ошол жеке менчик клиникага төлөп жүрүшкөн. Бул бир айда 10дон ашык ала турган болсо эле, бул 6 000 7 000 өлчөмүндө болчу. Жалпы эле бул программа киргенге чейин булар ар бир сеансты өздөрүнүн каражатынан төлөп жүргөн. Белгилей кетсек, учурда өлкөдө 1500дөн ашуун бейтаптын өмүрү гемодиализге көз каранды. Самара Асанова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР Ош шаары.